Антпесе биздин жолукканыбыздын пайдасы эмне? Эмнени сатып атабыз? Биздин чыгашабыз бар, а киришебиз эмнеде? Бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн эң орчундуу маселе бул жолдорубуздун бир тараптуу болуп калганыбыз. Совет доорунда темир көшөгө деген болгон, эсиңиздерде бар. Орусча железный занавес деп таанып калганбыз. Ошол темир көшөгө биздин угурубуздан өткөн. Кыргызстан менен Кытайдын чегарасында. Ошондуктан биз жана Россиянын подключиеси болушубузда биз чектелген бир өлкө болуп, эл аралык катнашыбыз чектелип, жолдорубуздун баары өнүкпөй калган. Баары тең билесиңер. Жер жолдорубуздун баардыгы тең Москва тараптуу эсте кеткен жолдор гана өнүккөн, асфальтталган. Кытайга жолубуз жабык болчу, мына эми ачыкты, бирок 22 жылдан кийин ал жерде асфальт жок. Темир жолубуз. Баарыңар билесиңер, балыкчыга келип токтойт. Балыкчыдан баштап Москвага көздөй кетет, анан кийин Өзбекстанды аралап Жалалаттан кеткен уна каргалар үчүн бир веткасы бар. Башка темир жолубуз өлкөнүн ичинде жок, анан өлкөдөн чыккан башка тарапты көздөйт, темир жолубуз жок. Аба жолдорубуздун баардыгы тең батыш тарапты көздөйт. Бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүк пассажирлер Москвага, жолу Россияга кетет, анан экинчи орунда Turkish Airlines келатат. Башка тараптуу жолдорубуз өнүгөт. Кытайга учкан airplane'дер, аба жолдору алардын баардыгы тең мындай саналуу эле пассажирлерди ташып атат. А бизден океандарга өзүбүздүн кыска жолдорубуз бар. Бирок алардын баардыгы тең өнүккөн эмес, аны менен бирге биздин рыноктарыбыз, соода мамилебиз, эч нерсебиз өнүккөн эмес. Карап көрсөк, биздин Бишкектен, борборубуздан, же болбосо Кыргызстандын ортосунан Кыргызстандын жеринен кээ бир өнүккөн, атары чыккан дүйнө жүзүндөгү эң чоң деген рыноктарга, Бельгия, Индияга, башка тараптарга жолубуз кыскара Москвага барган. Бирок билимибиз, тилибиз, соода мамилебиз, жолубуз ачылган эмес да, ошол убакка чейин өнүккөн эмес. Ошондуктан Кыргыздын бирден бир максаты бүгүн ошол соода жолун өзүнө ачып, эгемендүүлүккө жетишүү. Элден мурун мондай аң сезимибиздин соода жүргүзүүгө болгон эркиндигибизге ээ болушубуз керек. Өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жол ачуу менен ачып алып, ар тараптуу көбүрөөк бир тараптан көз карандуу болбой, соода жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктү ачышыбыз керек. Ошол үчүн биздин сунуштаган ишке азыр ашырылат деген үмүтүбүз бар, бирок тоскоолдук кылган, каршы чыккан күчтөр дагы бар. Бул ачык асман саясаты. Кыргызстандын деңиздер менен байланышы болгондуктан биздин кемчилигибизди биз плюска айланыштырып, биз Евразия континентинин так ортосунда отургандан кийин биз аркылуу көбүрөөк аба жолдордун учушуна мүмкүнчүлүк ачып туруп, анан кийин ошол аба жолдору континенттин бир башынан экинчи башына учуп келатканда көп товарларды ортодон бизге чыдап коюп, биз ортодогу дистрибьютор болууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол радиаттуу дистрибьютор болуш үчүн биз аба жолдорубуздун тоскоолдуктардын баарын алып таштап туруп, ачык асман саясатын жарыялашыбыз керек. Чоң өлкөлөргө окшоп атаандашат элек деп отуруп албай ошол жерди жаап, андан пайданы ошол ачып жапкан гана кишилер көрөт. Калган бүт кыргыз калкы көрбөй калып атат. Эгерде ачык асман жарыяласак, бүт элибизге эркин жаңы соода жүргүзүүгө, жаңы соода жолдорду ачууга мүмкүнчүлүктөрүбүз болот. Ошондуктан ачык асман саясатын жарыялаш кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн эң биринчи бүгүнкү күндөгү максат деп мен эсептейм. Эми ошол менен бирге, эгерде сиздер кийин тажрыйбаларыңар менен бөлүшсөңөр, бизде Кыргыздын жеринде эң оор маселе бул менчик коргоо маселеси болот. Бир кезде биз башка чоң калктардын күчү менен басылып, жерибиз тартылып башталгандан баштап,
биздин менчикке ээ болбой алган заманыбыз келген. Андан кийин социалисттик система bir uy bir koy 5 toopко гана ээ болосуң, үйүңдүн чарчы метри баланча болуш керек, анан кийин 4 соткадан ашык жериң болбош керек деп чектеп койгон мезгилден баштап элдин менчигинин баары тартылып, эл менчигине ээ болбогондой ушул күнгө чейин көпчүлүк туугандарылар, халкыңар ушу эркиндигине соода жүргүзгөнгө жана өзүнүн адамдык укугуна ээ боло албай келатабыз. Эгерде биз менчик коргоо аң сезимибизди жана эрежебизди, тартибибизди толук кепилдик берилген деңгээлге жеткизбесек, элибиз эч качан менчигин өнүктүрө албайт. Менчигин өнүктүрө албаган эл эч качан жарыбайт. Анын баардыгы тең баягы 17-жылдан баштап мамлекет элдин менчигин тартып алгандан кийин ошол менчигинин баарына ээ болуп алып, өзүнүн көлөмүн, күчүн өтө эле үстөмдүү кылып элдин эркин тартып алган. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиз ушул убакка чейин көбүрөөк үстөмдүк кылганга аракет кылат. Мына Санжар мырза азыр айтып кетти, 2000ден ашуун төлөө кызматы бар болчу мамлекетинде. Ал жоюлду, лицензиялар жоюлду. Дагы ушул четтен жоюлуп келатат буюрса. Бирок бул дагы жетишсиз. Бул дагы дале жетишсиз. Мамлекет Сингапурду мактайбыз, кээде кээ бирөө мисал келтирет, Сингапур кээде авторитардык, тоталитардык, диктаттык мындай эрежеси бар болчу деп. Унутпагыла, ошол учурда дагы Сингапур дүйнө жүзүндөгү мамлекеттин көлөмү 25%-тан ашар экен. ВВП-ден. Бул эффективдүү мамилеси менен өзүнүн күчүн сактап келатат. Бирок көлөмү менен эмес, чыгашасы менен эмес. Чоң рахмат.